Так, прямой эфир. Так, bir kişi girdi. Дағы бөлüşүп койсоңуздар, эфирмен бөлüşүп койсоңуздар. Аудиториябыз кичине чоңойтуп алалы. 2 киши кирди, урматтуу достор. 3 киши келди. Мирлан Эгембердиев смотрит. Салам алейкум. Ассаламу алейкум, Мирлан. Кулай Копошев. Саламатсыздарбы? Гүлна Мамырканова. Саламатсыздарбы? 8 киши эфирде, 9 киши эфирде. Бөлүшүп койсоңуздар. Көрөк эметсин. Жазгүл Рыспаева. Саламатсызбы? Гүлайна Мамырканова. Саламатсызбы? Дагы эфирге кирип берсеңиздер. Саламатсызбы? Жазгүл. Дастан. Салам алейкум. 11 киши кирди, 12 киши дагы эфирмен бөлүшүп койсоңуздар. Тема бүгүн президент барып кетти. Ошол Нагоргого ошол соккулук, баягы эле соккулук, азабы чыккан соккулук, ошол боюнча президенттин барган боюнча ошону дагы ушу президентке азыркы эфирмен кайрылам да. Максымбек саламатсызбы? Чолпонбек Эскереев салам алейкум. Мирлан Борош салам алейкум. Акылбек Жаныбек салам алейкум. Бактыгүл Мундузова саламатсыздарбы? Айгерим Дүйшөбаева саламатсызбы? Гүлсүн Базаров Кутман Кеч саламатсызбы? Акылжан Эркинбаева саламатсызбы? 27 киши эфирде. Дагы бир бөлүшүп коюңуздар, сураныч, дагы бир бөлүшүп коюңуздар. Эфирди көрөлү. Лайктардан басып турсаңар, ошондо жакшы нерсе болот эле. Ошон үчүн урматтуу достор, дагы бир жолу кайрылып коеюн силерге. Келип бериңиздер. Бул эфирде мен оюмча жана обращение кылдым элем. Садыр Нуркожоевич өзү деле олтурат окшойт деп мен ойлоп атам. Садыр Нуркожоевич ушул жерде бар болуш керек. Курманкул Токторлевич тоже бар. Мен ошону могу жерден көрүп атам. Саламатсыздарбы? Мына 33 киши. 34 киши. Анар Аликеев, Саламат Дикманбаев, Аида Каданова, саламатсыңбы? Кандайсың, Аида? Анар Аликеева. Саламатсыздарбы, достор? Эми мына баштай берели, бирок силер бөлүшүп бериңиздер, эфир менен бөлүшүп коюңуздар. Сураныч, дагы бир бөлүшүп коюңуздар. Азыркы эфирде мен ушундай бир сөздөн баштайт элем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз азыр могу эфирди көрүп атканыңызды билип атам. Ушул эфирде Курманкул Токторалиевич, сиз да көрүп олтурасыз. Сизге непосредственно сизге деген момундай бир суроолор бар, өтө көп суроолор бар. Азыр болсо Садыр Нуркожоевич, мына сизге обращение болсун, түз эфир менен мен сизге просто обращение кылайын. Бүгүн Ак Ордо деген жерге барып келгениңизде, могу келинди 4 бала менен барып карып койгонуңузду, бул абдан эле туура нерсе. Жакшы нерсе кылдыңыз, өзүңүз как мамлекет башчысы болуп алып, ошол жерде элдин көйгөйүн барып карап, өзүңүз абдан ошондо чечкүндүүлүгүңүздү көрсөттүңүз. Ошол жагыңыз жакты, чын-чынын айтканда. Курманкул Токторалиевич, сиз да ошол жака барганыңыз абдан рас болду. Анткени деген сиз бул историяны өтө жакшы билесиз, Курманкул Токторалиевич. Анткени бул история боюнча силерге дагы көп адамдар кайрылган. Көп адамдар кайрылган. Ошол көп кайрылган адамдардын бардыгы сиз ошол сокулуктун жер мафиясы деген нерсени билесиңер. Ошол жерде Садыр Нуркожоевич жакшы суроону берди. Ошол жерде элге. Ушул жерде мындай справкалар менен, доверенностьтар менен сатып ийген, тигине мындай деп айткан. Ооба, ошолордун арасында бир кезде госрегистрде зам болуп, ошол сокулуктун госрегистринде иштеген, ошол жерде зам болуп иштеген бир киши бар болчу. Ошол киши деген азыркы түндө жана чоң кыз айтпадыбы? Чоң кыз айтпадыбы эме жөндө? Ошол киши олтурат, камалып олтурат деп туруп айтылган киши алдын ошо сот болуп атат, каралып атат, иштеп аткан ошол Кайыпкулов Адыл деген киши. Кайыпкулов Адыл. Бирок ошол Кайыпкулов Адыл анан бир кезде дагы бир эки бир туугандар, бир Шыдыр Кызыр деген бир ачат.
Ошол жерге деген өзүлөрүнүн условиясында мен устагын кардым. Ошол общественное объединение кириш үчүн өзүлөрүнүн упайлары менен жерлер менен кирет экен. Ошол жерде Кайыпкулов Алмаз бар экен, Адыл бар экен, анан Бабанов эки бир тууган бар экен. Дагы бирок Феликс деген мен аны айтпайын эле деген коем дегем. Бирок могу жерде Феликс деп бүгүн өзү мага сайылып алды. Так, Нурислам Токуров, болом деп маған алдыған. Так, Нурислам Токуров, сен вообще эле шакалысың, сен вообще жоголуп кеткин, сенде чумоолор менен дагы сүйлөшпөйм. Сен билген жөн эле тиги Феликстин эмесин сүйлөп атасың. Анан кийин могу жерде Феликс деген киши кошулуп кетти, азыр могу жерде карап отурат. Ошондой адамдар каяктан жүрүп ошол Шыдыр-Кыдырга директор болуп калганына өтө таң калыштуу нерселер. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, могу жерде Сокулукта жер мафиясында Сокулуктун милициясы 100% бар, руководство иш состав менен обычный төргөчүгө чейин. Бүгүнкү күнү мен эмнеге дегенде мен дагы айтып кетем, эмне себептен силер ошону айтасыңыздар. Мен могу жерде Нурисламды кетирейинчи, ушу Нурислам дегенде эмеге коюп салыш керек. Бул мошенник экен, наоборот. Бирөөнүн акчасын иштеп атат окшойт. Анан кийин Садыр Нуркожоевич, ошол Сокулуктун жерлерин ошондой кишилер, ошолда госрегистрде зам болуп жүргөн Кайыпкулов Адыл деген киши көп ызычуулар менен ошо Сокулуктун жерлери менен көп сатып, тияк-бияк бизнес кылып жүрүп, ошону менен камалган. Андан тышкары ошол эле Майрамбек деген, Кабаев деген ошолор камалган. Бүгүнкү күнү сот тергөөлөрү болуп атат. Бөлөк эпизоддор менен. Шыдыр-Кызырга жетилек. Бөлөк эпизоддор менен именно бүгүн ошол келинге берилген, ошол жерге берилген жерлер боюнча ошолордун да тиешеси бар. Анткени ошондо госрегистрде зам болуп иштеген. Ошол себептен бүгүнкү күнү ошол Шыдыр-Кызырда эмне себептен бул кишилер бар болчу? Бул кишилер ошондо бул кишилер эле директор болуп калмак. Бирок эмне себептен бул Кайыпкулов Адыл түрмөгө олтуруп калганда ни с того ни с сего каяктан билбес появляется Феликс деген бир течерде бир киши пайда болуп калат. Бул Кайыпкуловдун күйөө баласы экен да. Күйөө баласы кимиси. Ошол кемете болуп. Кызыктын баары нерсе эмнеде болуп атат? Бул историяга мен мындай деле киришпейт болчумун. Бирок жесир аялды, мындай жесирди кандай? 16-жылы кандай бул иштер башталып атканда, ошо Тынчтык деген жигит, ушу жерлер менен иштеген жигит экен да. Ушул иштеген жигит ушул жерлерди эметип, мен анын деле балкимдир күнөөсү бардыр. Мен ал жагын карай албайм. 16-жылы мунга покушение болот. Аны өлтүрбөй калышат, муунтат, өлбөй калат. 18-жылы бул кишиге покушение болуп, ошол жерден бир кызык обстоятельстволор менен мындай жалык комнатада эки киши бири-бирин бирөө 35 жолу бычак менен саят, бирөө 21 жолу бычак менен саяп, экөө өлүп калат. Ошол өлүп калган эки киши ошол жерде ошол жерлерди трансформация кылабыз деп чуркап жүргөн адамдар экен да. Ушундай жүрүп жүргөн адамдар. Анан ошол бала ошол Тынчтык деген жигит өлүп калат, Бакыт деген жигит өлүп калат. Ошол жерден тиги досу да өлүп калат. Ошол досу өлүп калгандан кийин аялына ушул Феликс, ошол Адылдар, ошолор барып алып туруп, бизге оригинал документтерди бергиле дейт. Булар оригинал документтерди бербей коет. Чоң Бакыттын атасына барат, мен оригинал документтер сенде болсун деп туруп, бербей коет документтерди. Бербей коюп туруп, документтер кетет. Булар деген Бакытты Жалал-Абадка алып барып, Жалал-Абадка коюшат. Похорондан келет. Похорондан келгенден кийин үйүнө кайра келет. Бул келин үйүнө келет. Документтерди бергин деп келет. Булар бербейт документти. Анткени Кайыпкулов Адыл ошол кезде өзүнүн тил каты бар. Мына мен тил каттарын эле көрсөтөм. Ошо тил каттар менен булар эмеден кеткен.
Шыдыр Кызырдан кеткен тилгаттары бар. Мына материал иштинде бар материал. Алар Шыдыр Кызырдан кеткен немелер, бирок материал эмелерди сурайт, келегиле жерлер. Мына бүт булардын өзлөрүнүн колу менен бизден Шыдыр Кызырдан кеттик деген сөз менен келет. Анан ошонун негизинде булар бербейт жерди бербей жүрүп туруп документтерди бербейт. Анан өзлөр ушинтип эми Швия экен байкуш күйөөсү өлүп калды. Бияктан банк үйүн алып кетти. А банк эмне үчүн үйүн алып кетти? Ошол деген жолдошу, өлүп калган жолдошу өзүнүн үйлөрүн коюп банкка ошол жерден акча алып туруп, кредит алып туруп, анан ошол кредиттин акчасына элдин үлүштөрүн сатып алыптыр да. Анан ошо элдин үлүштөрүн сатып алып, анан дачный хозяйство кылып туруп, ошонун негизинде трансформацияны күтүп жүрө бериптир. Туура, мен ошону айтам, бакыт деп атам. Бакыт менен улук деген жаранды өлтүрүшкөн деп атат. Вот туура айтып атат. Ушуну ким өлтүргөнү бул да иш жабылып калат да. Ошол мен сразу эмете жана өлтүргөн жана айтып аткан иш ал да жабылып калат. Соклуктун ровдысы айтат. Бул бири-бирин сайып алыптыр. Эми бул мындай адам баласынын эмесине кирбейт да. Бирөө ол 21 жолу сайып атат, экинчиси 35 жолу сайып. Ошол кантип эле ушул ишти жаап салат, прокуратура ишти жаап салат. Алар өлгөндөн кийин мына моулардын баары башталып атат. Жердин азабы башталып атат. Эми мен кайра ошону айта кеттим да, биякта окуп калып. Эми кызыктын баары 19-жылы башталат. 19-жылы башталат кызыктын баары. Булар документтерде оригиналдарды, свидетельство Минюстан, учредительный договор, устав дегендерди булар бербей коет да, бакыттын келинчеги бербей коет, өлүп калган баланын келинчеги бербей коет. Анан кийин эле бүт тынчып калат, баары эле тынч жүрүп калат. Анан эле бир кезде эле каким-то образом 20-жылы жерлер сатылып баштайт. Печать менен. Анан биз ошол печаттарды толугу менен изилдеп чыктык. Бул печаттарды мынакей толугу менен изилдеп чыктык. Ал печатта оригиналды мындай дубликат жасап атканда оригиналдан тышкары могу жерде д деп айкын кичинекей тамга да болот. Дубликат деген тамга болот. Ошо дубликаттар менен жерлерди сатыптыр. Эми ошол дубликаттар менен жерлерди сатып, анан кийин тиякта азыр элдер чуркап атат, айтып атышат, жок саткан эмес. А бир аял киши туруп эле баягы демерлер барып, журналисттер барып сураса, бизден Феликстен сатып алганбыз деп атат. Көрдүңөрбү? Эми бүгүн получается так. Бүгүн бирөөнүн жерин сатып алат. Жерин сатып алып туруп, ошонун негизинде дубликат менен негизинде жерлер сатылып калат. Дубликатты алыш үчүн, печать дубликатты алыш үчүн бул деген свидетельство о регистрации Минюстан алыш керек. Устав болуш керек. Анан решение учредительного собрания алыш керек. Участников. Если ошонун үчөө тең болбосо, кантип Горюст, Минюст ошону берет. И ошол жерде Феликс деген киши кожоюн болуп калат да. Мына могу жерде дагы бир эмелер пайда болуп калыптыр. Могу жерде дагы бир эмелер. Биякта эмелер пайда болуп калыптыр. Тиги Феликс ушул жактан эметти болуш керек. Анан кийин бул негизинде кантип печать алынат, кантип свидетельство алынат. Анан кийин биз деген адвокатский запрос кылабыз, биз барабыз, ошол Минюст карабыз, айтабыз. Кайсы негизинде свидетельство алынды, кандай эме алынды десек, ошол документтер Минюсттан жоголуп кетип атат. А ушундай эле бир случай, ошол эле Сокулук ровдысында так эле ушундай бир случай болуптур. Бөлөк кооператив менен. Ошол жерде, кстати говоря, Кайыпкулов Адыл тоже жүрөт, тоже печать. Ал боюнча дагы Сокулуктун төргөсүндө азыр иш каралып атат. Аякта мен өзүм коллегам, дагы бир коллегам жүргүзүп атат. Азыр ошол эки ишти объединять этебиз буюрса. Анан кийин көрөбүз.
Ошол жактан ошентип туруп ошол жерден Минюстка барсак документтер жок. Эмненин негизинде бул берилген деген документтер жок Минюстта. Ошол боюнча Сокулуктун прокуратурасы Минюст боюнча иш козгойт. Бирок ал иштин бүгүнкү күнү жытыда жок. Эчтекеси жок. Аны Сокулуктун прокуратурасы жаап атат. Эми ошол прокурорлор баары кеттир. Азыр жаңы бир ай болуптур, бир жаңы прокурор кеттир. Зам прокурор, аз прокурор жок экен, ошолорду көрөлү. Бакта укмуш даярданып турай. Феликс, могу акчаларды тараткандан көрүүчү, моундай эми фейктерге тараткандан көрө, андан көрө ошолорду, андан көрө ушуларды эметип койсоңор болмок. Аны ошо жесир аялга берип койсоңор болмок. Ошонун негизинде бүгүнкү күнү ошол кайсы эмненин негизинде дубликат берилгени баарын эметет. Бирок эми кызыктын баары бөлөктө. Ошол Феликсте жүргөн печать, ал дубликат печать, оригинал эмес. Бирок бул жерде Феликс Кубатбек уулу мына обращается. 09.08.22 жылы обращаться этет. Анын айтат: Бабанов тынчтык аттуу жаран жасалма документтер менен келип жер тилкесин өздөрүнүн каттатып алышкан деп жазып атат. Анын баары калп болуп чыкпадыбы? Анын баары калп да. Жасалган документтерден буларда наоборот оригинал документтерди оригинал болгон үчүн буларда. А бул наоборот ушундай эме көтөн зордукка салып эле, мына мен тийишпей эле коеюн деген бул кишини айтайын деп айткан эмес. Өзү тырмап алды. Мына могу жерде боктун баарын чачып аткан ошол акмактар чачып атат да боктун баарын. Ошолор деген мына именно ошол кишинин, ошол эле Феликстин колунда дубликат, ал оригинал эмес. Печати да оригинал эмес. Анан кийин ошол жерде жаткан кишилер, ошондон алган кишилер эсиңер жыйгыла. Ошол дубликат менен эметилген. Анын боюнча деген граждандык иск берилген. Ал граждандык исктин негизинде, көбү туура эмес жолго чыгып калат. Силер деген тигин сөзүн укпай, мындай кичине заявление менен кайрылбайсыңар Сокулук РОВДсына. Наоборот, Феликске алданбай. Силер ошондо получается алданып атасыңар Феликске. Мына могу жерде токтом турат. Ошол токтомдун негизинде. Бирок кызыктуусунун баары бөлөктө болуп атпайбы? Булар деген 9 августта кайрылып атса, биякта деген. Бияктан 19 жылы булар да кайрылып атат. Андан мурун 20-сында 01 январда кайрылып атышат. Январда оригинал печати барлар кайрылып атат сотко. Алардын могу постановлениялары, булардын иши толугу менен вообще каралбай коет. Ошол каралбай койгондо биз адвокаттар ошондо деген заявление жазабыз. Эмне себептен каралбайт десе, мына чүйдүн ответи келет. Мына могу жерде чүй прокуратурасынан ответ келет. Biz karadık, biz emettik. Мына азырден за допущенную волокиту при проведении доследственных проверки и преждевременного решения без исследования всех обстоятельств дела прокуратура района и Чуйска ГУВД вынесено представление о привлечении дисциплинарной ответственности следователя и руководства Сокулукского РОВД. Сокулукский РОВД эметкенде ошол эле азаматты калтырып эле атышпайбы? Ошо төргөчүнү калтырып эле ошол төргөч кайра эле жаап атпайбы ал ишти? Мына же мафия деген ошол, бул деген мындай чырмалашып калган. Анан кийин Минюстта документтери жок, дубликатты алган. Эми ошол кайсы негизинде сатып атат, кайсы негизинде? Ошолор боюнча момундай иштер козгогула, карагыла десе, чүйдүн ГУВДсы карабайт, эме Сокулуктун РОВДсу вообще карабайт. Начальник следствия мен өзүм баргам. Начальник следствия барсам, ой, Канат байке, ал энди эмес, андан көрө сүйлөшпөйлүбү дейт. Атаңардын башы мен сүйлөшөм. Мыйзам, биринчиден мыйзам. Бул мыйзамды караш керек биринчи. Могу жерде оригинал документтер турат. Кайсы негизинде дубликат жасап атасыңар? Ошол жерде Сокулукта дана мафиясыңар.
Ошол жерге робудуңар, убудуңар, милисаңар, бүт барыңар ошол жакта барсыңар. Мына силердин азабыңардан мына момундай келинди жолду үйүн талкалап чыгарып атат. Үйүн талкалап чыгарып туруп момундай балдар менен жерде калтырып атат. Бул деле жесир аял деле калып калды, күйөөсү өлтүрүп салып. Анан кийин молдоо чыккан, тигинткен, мынткен деп мошенниктерди эметесиңер. Мына момундай ответтерди берип атат. Момундай кагаздар, далилдерди берип атат. Анан кийин туруп туруп калп айтасыңар. Силер аферист, бул аферист. Аферист деп, мошенник деп эч ким айта албайт, тем более мен айта албайм. Презумпция невиновности деген бар. Ошол жесир аялды Феликс сен заявление жазып туруп, каматтың го ошол жактан заявление жаздыртып туруп, эмне деген расписка алдырып алдың? Коркутуп азамат өкмөр, төргөчө өкмөр. Мына, могул расписканын негизинде Садыр Нуркожоевичке кат жазган. Сразу чыгып алып туруп. Азыр сотко ашырдыңар ишти. Беттеген барбы? Жердин мафиялары болуп кыйын болтурсың. Садыр Нуркожоевич, ошону бир карап коюңуз. Курманкул Токторалиевичке барганбыз. Кабыл албаган бул боюнча. Андан тышкары бөлөк иштер менен дагы кабыл албаган. Эми могу жерден бизден ходатайство берип атабыз. Наложите арест деп атабыз. Мынакей, ходатайство наложение ареста. Мейли бүгүнкү күнү териштүүлөр болуп атканда арест коюп койгула. Бул жерлерге деп мына барын айтып атабыз. Земельный участок, могу баланчанчы, земельный участокка сот териштүүлөр бүткөнчө ушунга арест наложить деп туруп эч кандай бир движение кылдырбагыла десек. Азамат деген начальник өкө жасабай атпайбы аны? Мына 3 жолу кайдык, мына 3 эмес, мына 1, 2, 3, 4, 5, 6 жолу кайрылдык. Мына ходатайстволор менен кайрылдык. Ошол жерлерге бүткөнчен арест коюп берилет. Арест койбой атасыңар, алар бири-бирине сатып атат. Мына ошон үчүн келиндикиндей азап болуп атат. Ал келинде дагы причем, ал келинде бакшы каяктан билет. Мына ошондой келиндер азыр ошол эле жерде сатылган участкалар боюнча андай келиндер жүзү чыгат азыр. Жүзү чыккан атпайбы андайдын. Сокулуктун мына зам последствиясы. Иш козгодуңар. Мен бардым ошол жака, туурабы? Мен бардым ошол жака, Канат Байке, все бар немете, все бар немет. Зам начальник ГУВДга бардык. Чүйдүн. Начальник следствиясына бардык. Барыңар кулакка тебесиңер да, монтуп алып элечи, тебесиңер кулакка. Ой, тигиндей мындай, ой, жок, ал андай эмес экен. Бул мындай экен деп туруп, бүт тока тиги тараптын эле сөзүн сүйлөп туруп алдың. Ну, конечно, тигин тараптын сөзүн сүйлөйсүңөр. Анткени ошол 14 гектарды сатса 2,5 миллион доллар болот. Ошон үчүн да. Сатылган жерлердин акчасы каяка кетип атат. Мына бүгүнкү күнү ошол поддельный эмелер боюнча Садо мына Минюсттан алынган кагаз бүгүнкү күнгө чейин Садо дачный участок, мына барын эметкен Бабанов Бакыттык болчу. Документтер оригинал Бакытты болчу. Мына болгон кишилери Бакыт, Кайыпкулов дегендер. А Кайыпкулов түрмөдө жатат. Ушундай эле мошенничестводон течет түрмөдө жатат азыр. Ошондой 20 эпизод менен. Дагы эле ушундай подделанный печать менен дагы эле ошондой иш Кайыпкуловго козголуп атат. Ошол эле Сокулукта. А Сокулуктун робудусунда Азамат деген жигит, мен азыр эметип берейин. Азамат деген эле жигит бүт-барын эле ошол тергейт экенди көрсөчү. Ошол эле тергейт да ушул иштерди. Анан кийин чүйдүн убудусу, мен следственный группа уюштурдук, тинттик, мынттик деп туруп, мага кулакка тээп туруп, ой, подождите дейсиңер. Феликс Кубатбек, мен тиишейин деген жокмун. Жана ушундай бокторду мага төктүрүп атасың. Ушун үчүн мен түйүнө чейин жетем барбыр. Мен бул ишти мыйзам негизинде түйүнө чейин жетем. Айгүл Мойдунованы кантип силер деген Азамат өкмөр кабинетте кармап алып, коркутуп, гимнаттар менен коркутканыңарды
Айтайынбы? Ошондо деген кимдин аты менен коркуткансыңар Айгүл Мойдуновну? Айгүл Мойдунова баарын айтып атпайбы ошол жерде? Биз өзгөндүкпүз, тиги биздин акабыз да өзгөндүк деп туруп, ошону айтканыңар эмне? Андай эмес беле? Уят деген болот, бирөөнүн атын жабынбаш керек. Биз өзгөндүктөр, силер да өзгөндүктөрсүңөр деп. Тиякта өзгөндүк деп. Мен деле мурдайын көргөм сизди, урматтуу Феликс. Генеральный прокуратуранын жанында, мен жанында турбадыңар беле машинеңер менен? Мен жанталашып тартып. Мени коркутпайлы го, Феликс Кубатбек, сен түйүңө жетем. Кимгимиздин түйүбүзгө жетет экенсиз. Мен мыйзам негизинде сүйлөп атам. Жесир аялдан печать алып алып, оокаттын баарын алдырып иши каматканыңар. Адамгерчилик сапатка жатабы ошол? Адамдык сапатка жатпайт. Мына бүгүнкү күнү состав преступления на лицо. Мына төргөчү Сокулуктун, зам последствия Сокулуктун, чүйдүн ГУВДсы, мына состав на лицо, подделанная печать, дубликат. Ошонун негизинде сатылган жерлер. Эмчүн ошол боюнча законченный преступление. Эмчүн бул боюнча чара көрбөй атасыңар? Эмчүн ошол боюнча чара көрбөй атасыңар? Эмне ошо земельный мафиянын акчасын алдыңарбы? Ошондой болуп атат да. Мага деген. Мага жери да керек жок. Мага течерде акчасы да керек жок. Ошол жесир аялды мен үйүнө чейин барып келдим. Квартира жашайт. Каяктагы могу жерде калыпты айтып атасыңар, Молдого эметте. 4 баласы менен көчөдө калыптыр. Банк үйүн алып кетип калыптыр. Еще сот коюп каматтыңар. Азыр 28-нде кайра сот болот ошол аялдыкы. 5 участке сен алгансың деп туруп, тим эле расписка жаздырып, ошол азамат менен. Мен азыр прокуратурага, генеральный прокуратура, урматтуу Курманкул Токторалиевич, сиз биякта барсыз. Мен көрүп атам сизди. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен понедельник күнү эртең мен даяр ходатайством, мен даяр заявлением. Мен Сокулуктун РОВДсына абсолютно ишенбейм. Прокуратурасына абсолютно ишенбейм. Чүй ГУВДга вообще ишенбейм. Булар бири-бирин жаап атат. Земельный мафия буларды тойгузган деп ойлоп атам мен. Оюм. Ошондуктан следственный группа түзгүлө. ГКМБден төргөчүлөр, МВДдан төргөчүлөр, служба собственной безопасности обязательно болсун ошол жерде. Ошол жерде төргөчүнү камаш керек. Ошол жерде зам последствияда юридический бааны бериш керек. Төргөчү менен кимге? Прокуратурадан эметсин, общественностьтан кошолу. И ошону түйүнө чейин чыгаралы. Давайте ачыктайлы. Мына, могу жерде Феликс мага мыйзам негизинде жеткизип берем деп атат. Давай, хорошо. Жогорку сотко чейин, жогорку соттун судьяларына чейин. Эмне деген печать менен силер деген жогорку сот тутуп кеттиңер. Жогорку соттун судьялары да эмне көзү агып калганбы? Көрбөйт беле? Печать бөлө экен. Ошонун негизинде 3 гектар 600 сотукты алып туруп элге саттырыйды. Мына ушундай аялдар анан байкуштар ыйлап калып атпайбы? Уят деген болот. Ай, соттор эмне болуп калгансыңар? Ай, төргөчүлөр, Сокулуктун төргөчүлөр, силер илгертен бери азапсыңар. Азыр вообще эле азап болуп кеттирсиңер. Азаптын азабы болуп кеттирсиңер. Чүйдүн начальник ГУВДсы кичине карап койбойсуңарбы? Ай, урматтуу карап койбойсуңарбы? Ай, төргөңөрдү карабайсыңарбы? Ай, прокуратура, урматтуу Курманкул Токторалиевич, кичине надзор кылдырып койбойсуңарбы? Силердин ишиңер надзорда. Мына, ошол эле кайра прокуратурага. Дагы эле кайра прокуратурага. Могу жерде Исакова деген тети келин боюнча ооба акчаны алган. Ал айтып атат, мен бул акчаны алгам деп атат. Алгам деп атат бул акчаны. А процент үстө процент бурап туруп, зато кайсы чоңун аты менен келгендерин мен барым билем. Азыр атасам дагы вообще кошмар болот. Ошону менен дагы жакшы, Кудайга шүгүр, келинди чыгарып алдык. Мейли проценттер боюнча жогорку сотко жазабыз. А могу жерден уят да. Мына азыр могу жерден дагы бир Гүлчахра деген бир кыйын растащик болуп атат.
проценттин үстүнө процент эметип алып туруп 880 000 доллар эметип алып үйүнөн ал үйүн бердирип салып бүт баарын кылып туруп ошол дагы азап болот. Жалаң процент менен иштегенде, а зато генеральный прокуратура бир чоң кыз ошол Гүлчахраны мынтип крышевать этет экен. Азыр генеральный прокуратурада начальник управлениялардын баары эле крыша болуп калыптыр. Мондайларды прокуратуранын өзүнүн так кызматы, өзүлөрүнүн эмеси бул надзор. Туура болот же туура эмес болот. А ошол надзор жок азыр. Абсолютно надзор жок. Мына баяны бардык генеральный прокуратура, Курманкул Токторалиевич, сизге кезгели деп бардык. Мамушке менен. Ошо проценттин үстүнө процент кошкон аял боюнча барал дедик. Эмне болду аягы? Бизди кабыл албай койдуңуз. Мамушка экөөбүздү. Барып начальник управлениеге арды. Начальник управление кайыр кулакка тепти да акырын алдап туруп кетирийди. Зато эртеси ишти ГКМБге городской управлениеге берип койду. Ошону менен иш жабылып атат. Кайра бизди күнөөлөп атат. Потому что тигинин акчасы бар. Могу жерде сокулуктун иши боюнча бул деле ошондой болуп атат. Мына могу жерде бул деген коррумпированный система. Бул чистейший коррумпированный. Садыр Нуркожоевич, сизге абдан сонун болот эле. Ушуну до конца чыгартсаңар, жердин мафиясын до конца чыгарсаңар, ошондо сизге миңдеген элдер рахматын айтат. Мына бүгүн сиз өзүңүз ошо жерге келинге барып, өзүнүн эмесин алсаңыз, кандай деген жылуу сөздөр кетти сизге. Ушуну өтө чоң контролго алсаңыз, ошондо кетет. А бул иш боюнча даже керек болсо генеральный прокуратурага уже ишенич жок болуп бартат. Вообще генеральныйге даже ишенич жок болуп бартат. Потому что мен лично ошол Феликсти генеральный прокуратуранын жанынан көргөм. Ошол жерде бирөөнү күтүп атыптыр. Ал ошол жакта иши жок болсо эмне аякта жүрөт? Иши сокулукта. Мен го как адвокат бөлөк мамушка менен кирип бартам. Бөлөк иш боюнча. А тигин мени жанталашып сүрөткө тартып атат. Мына ушундай нерселер болуп турат. Мына готовый состав преступления, доказанный состав преступления. Мына бүт доказанный. Вплоть до того, что поддельный печать менен. Ноль внимания. Алда Феликстин айткан сөзү сөз. А биздин айткан сөз эмес. Феликс деген замначальник РОВДга последствия демелер жыргап эле кирип кетет экен. Өзүнүн кабинетинде болуп турат течерде кыйкып өкүрүп. Сокулуктун РОВДсы вообще кошмар болуп кеттиңер. Кошмар. Улан Ниязбеков, иним, дагы бир рет кайрылайын сага. Ош жерге служба собственной безопасностын жибербесең, сокулуктун төргөчүлөрү, эмелери бүт бары уже замначальник следствияңар бүт бары мындай эмеге кирип кеткен. Уже моундай кирип кеткен, аралашып кеткен. Ош жерде ким кандай машина айдап жүргөнүн карап көрсөңөр, зампас следствияңар эмне деген демелер менен жүрөт. Ничего себе. Мына простой пример. Прокуратура, ладно, тиякта менять еттирсиңер. Жаңы зам прокурор келиптир. Эми аны көрөбүз, бир жөө эки жума эле болуптур. Мына кандай кылса болот? Мына состав преступления готовый. Служба собственной безопасности. Могу жерде деген чуйский прокуратура айтып атат. Силерден за момча эмеге жүргүзгөнүңөргө. Кармаганыңарга, волокитага. Бул волокита үчүн, бул деген чистейший волокита деген, чистейший. Бул злоупотребление болуп атат да. Мына канча ходатайство, мына көрсөтөйүн. Канча ходатайствоны кайрылабыз. Бул ходатайство 22-жылы берилген ходатайство. 0 внимания. 22-жылы жылдын башында берилген ходатайство. Кайра 0 внимания. Мына 21-жылы 07 июльда айтылган ходатайство. Кайра 0 внимания. Мына 08 21 жыл. Кайра 0 внимания. Кайра ходатайство берип атабыз. Бул уже 12-ай болуп атат.
Кайра ноль внимания. Да, ходатайство, повторный беріп атабыз. Мына повторный ходатайство беріп атабыз. Кайра ноль внимания. Ошон үчүн мен айтып атам. Урматтуу Генеральный прокуратура. Силерге эртең мен атыман ходатайство келет. О недоверии Сокулуктун ровдысына, о недоверии Чуйский ГУДга, вообще милицияга недоверие. Абсолютно милицияга уже доверие жок. Прокуратурага еще анча-мынча деп мынтип следственный управление алып болсо еще бир жөн. Бирок бири-бириңерге соперник болгон соң Генеральная прокуратура сиздин колуңузда создать межведомственную следственную комиссию. Силерде мондай политический иштерге эле межведомственный следственный комиссия уюштурбай, жок дегенде мына элдин көйгөйүн чечкен. Бүгүн президент өзү барганда мен ыраазы болуп калдым. Ушундай көйгөйлөрдү чечкенде ушундай эмелерди 3 тергөөчү бергиле, прокуратурадан, 3 тергөөчү МВДдан бергиле, ГСУдан эмелерге бербегиле. Керек жок ГСУнуку, эменики, РОВД, Чуйский ГУДун кочо керек жок. И үчөөнү ГКМБден бергиле. Камчак Кыдыршаевич, сураныч сизден, сиз эркектик жайыңыз бар. Сиз деген эркекчи жүрөсүз. Камчак Кыдыршаевич, бул жерде азаптын баары болуп атат. Силерге жаманаттуу болуп аткан ушулар. Мен Гүлчахра боюнча сизге отдельно кирем, Кудайым буюрса. Ал ким менен бир запистерди бузам даже надо будет. Силердин атыңар менен жабынып алып, мына Курманкул Токторалиевич, сиздин атыңыз менен жабынып алып, Сокулукта иш болуп атат. Камчак Кыдыршаевичтин аты менен жабынып алып, течерде эмелер болуп атат. Мондай барын бүт азаптардын баары болуп атат. Садыр Нуркожоевичтин аты менен дагы эметип атат. Ушунга чекти коюш керек да. Сокулуктун мафиясына, жер мафиясына чекти коюш керек. Мына бүгүн Садыр Нуркожоевич, сиз өзүңүз айттыңыз. Бүгүн ушуну менен чекти коелу. Давайте, мондай кылалы деп туруп айттыңар. А бирок муну кылыш үчүн могу жерде элди дагы эмне деген эл турат мунун артында. Анан кийин тиги Феликс айтып коет элдерди. Азыр Феликсти акырын эле привлекать этип көрсө, ошол элдер өзүлөр Феликске против жазат надо будет. Потому что Феликстин продажалары, Кудайым буюрса, незаконныйга чыгарабыз биз. Потому что ошакта дубликат менен эметилген, ал мыйзамсыз. Ал боюнча дагы иштейбиз, Кудайым буюрса. Мен только мыйзамдан чыкпайм. А мондай коркуткандар, популизм тигинде мындай, Феликс, мен андай нерселердичи уже чичип өткөм. Сага айтып коеюн. Мага деген тетиги сенин эмелериң менен коркутам деп ойлоп да көрбө. Мен еще хуже коркутуп коем, надо будет. Экинчисинде, мондай фейк троллдоруңду менде уже мындай фейк троллго эле иммунитетим бар. Аларга акчаңды коротпой эле кой. Ошон үчүн могу жерде Сокулукта кадастр, госрегистр, Сокулуктун РОВДсы, прокуратура, акими бүт бар могу жерде замешан. Садыр Нуркожоевич, биякта тышкы популизм менин троллдорум жок. Көрүп атабыз кандай троллдорум жок. Бет жок экен сенде. Бет жок экен. Еще троллдорум жок деп туруп айтасың. Могу жерде бок төгүп аткан именно сенин троллдорун проплаченный. Мы еще по этому поводу с тобой будем разговаривать. Какой еще беседа кылабыз, брат. Не переживай. Ал жагынан. Бирок жесир аялды 4 баласы менен көчөдө калтырган, эшикте калтырган, еще каматып салган, бул адамгерчилик сапатка жатпайт. Мен жалган сүйлөгөн жокмун. Мен берилген иштин материалдарын бардыгы менен негизинде сүйлөп атам. Мен ар бир сүйлөгөнүмдү иштин материалдары менен тастап берем. Могу жерде просто РОВДдан алып кетели ишти. РОВДдан, азаматтан, досуңан, братчикаңан, зампоследствияңан, ошондон алып кетсек ишти, ошондо ачыкка чыгат. Конечно, аякта кыйынсың. Ошон үчүн ушундай адамдарды ойлонушубуз керек. Негизи, зарубежный практика абдан сонунда, мына Данияда, Швецияда эч качан
купля-продажа физический мен юридический лицонун арасында же физический лицонун арасы менен эч качан частный адамдар эч качан чыкпайт момундай бири-бирине. Только через юридический компания кылат. Мына дагы мен Акылбек Күсенбековичти жек көрөм, жаман көрөм ошол кишиничи. Бирок ошол киши баягы жакшы бир эме токтом чыгарды да запретить продажу с котлована жерлер. Ошондой ызычууларды, ушундай ызычууларды баарын ушундай токтомдор менен жаап койсо. Эми Феликс Кубатбек, мында чычалабасаң, брат, чычалабасаң Айгүл жалган сүйлөп жатат. Мен баягы сен мага балдарыңды жибербедиңби? Иса деген баланы жиберип туруп эле мени канатбай экен нормально жүр деп. Ал Иса балаң мени коркута албайт, запомни раз навсегда. Мен ошондо Иса балаңа айткам. Есть время, мирно бүтүргүлө. Ошол аялга барын бер. Тин күйөөсүн өлүп калган күйөөсүн жерлерин бер. Карызыңарды эсептешкиле. Элди алдабагыла, элди эсептешкиле, ошону менен бүтүргүлө деп туруп Исага айткам. Сокулуктун роодусу полный азап болду. Кадастры азап. Акимчиликте мен азыр жаңы аким келди дегенде мындай билбейм, бирок акимди эле караш керек болчу. Аяктан баары. Мына эми кайра калып айтып атпайсың, Феликс Кубатбек. Кайра калып айтып атасың, мен эч ким жөнөткөн эмес. Кандайча жөнөткөн жок? Исаң келбедиби мага? Өкүл балаңбы, күйөө балаңбы күтүп атам. Келбедиби мага? Фото-видеосъемкаларына чейин бар менде. Что ты переживаешь? Жөн эле калып айта бер. Мына жалганың кайра чыгып атат. Жалган айтканың чыгып атат, Феликс. Могу жерде лучше унчукпай эле калганың өтөрөк да. Андан көрө барып ошо айгүлдөр менен сүйлөшүп, ошолор менен намировой эле бүтүрүп, элдикин элге берип, возврат кылып, тынчып, жесир аялды түрмөдөн чыгарып, ошол жерден каматтырбай, мындай адамгерчилик сапат кылыш керек да. Потому что тиякта 4 бала бар. Үйсүз квартирада жашап жүрөт. Швия экен аялы. Мен ал жериңер менен мага башым оорубайт жериңер менен. 4 аялды 4 баласы менен үйүн кайра кайтарып бергиле. Карыздарды берсин дейт. Феликс, мол 5 бакыт түрү кезде 7 китеп алып кеткенсиң. Анан бакыт өлгөндөн кийин аялынан кантип барып да 5 доолап коркутуп үркүтүп алып алдың. Анан ошону алып алгандан кийин дагы барып роудага жазып туруп кайра аялын эмнеге каматтың? Кайсы бетиң менен айтып атасың? Феликс, андай кылбай жүргүн. Мына, Феликс, сага айтарым. Ушул эфир менен колдон. Элдин жерин пайы менен кирген элдин жерин бергиле. Ладно, сатылгандарыңарды эметкиле. Канча жериңер сатылды? Баян тигил аял эле айтып салбады. Тиякта тигилерди баа жакшы сүйлөшүп турсуңар. Жок, саткан эмес деп. Сатпаса ким сатты? Алардын баары 21-22-жылы алыптыр. Алар жерлердин баарын ээлери силер болуп калгансыңар. Аны ким сатты? Ошондой нерселерди, ушундай нерселер кичине мындай ойлонуш керек да. Мен дагы эле мына эртең мен генеральный прокуратурага официалдуу түрдө кайрылып атам. Бүгүн считайте, мен муну элге чыгарып атам. Мен бул иш боюнча мен деген 3 күн сайын силерге отчет берип турам бул иш боюнча. Прямой эфирге чыгып отчет берип турам. Керек болсо ошол жерге ар бир нерсеге мен бүт баарына заявление жазам. Заявление жазып, ошолордун баарын. Мен эч качан жер саткан эмесмин. Кудай сакта. Астафираллах. Ай, Феликс. Ай, эми барып элди сурап көрчү, коркутпайлы, элди сурап көрчү. Эл тияктан сага мындай айтканы менен тияктан бөлөк айтып атпайбы? Баян журналисттер жиберген дагы, ол тигил аял айтып салды го Феликстен сатып алган деп эле.
Тынчтык Айгүлдөн эмес. Тынчтык Айгүлдөрдүн өзүнүн эмеси бар. Алардыкына вообще алардыкы бүт мыйзамдуу келди. Мен аны да карап чыктым. Мен да сразу албайм ал ишке. Мен да бүт карап чыктым. Айгүл мен тынчтыктыкын карап чыктым. Алардыкы мыйзамдуу нормально болуп барат. Бирок силердики мыйзамдуу эмес болуп барат. Поэтому, Феликс, мне мой совет, да? Айгүл, Пайгүлдөр мен урушпай, андан көрө барып ошол жакпен чечиш. Элдикин белге бергиле. Ошол чоң казарыңар жоготкула. Бүттү элдикин таратып бергиле да жоготкула. Тигил аялга күйөөсү банкка коюп акчасын. Үйлөрүн алды деген ошону кайра кайтып бергиле, ошол жерин кайтып бергиле. Ошол жок дегенде жерин бирөөнгө үлүш кылып бирдеме кылып туруп алып кетсе да өзүнө бир кепе болсо да сатып алсын. 4 баласы менен ошол жакта жок деген жашасын. Ошон үчүн сураныч силерден да, могу жерден. Мен могу жерден ызычу. Ятайын көрө. Эми ушул жерде Феликс кайра туруп алып эметет. Мен жер саткан эмесмин дейт. Могу выписка из единого регистрдан каяка кетиресиң? Мына ким сатылгандар, мына договорлар менен, ким договорлар менен кетип атат, Феликс. Эмне эле башты ортоп атасың? Кадастрды барып карап көрбөйсүң, ким договорлар менен сатылган ал жерлер. Именно Д деген печать менен сатылган. На 21-жылы сатып атасыңар. 22-жылы сатып атасыңар. Авазов деп ошолор менен сатып атасыңар. Ошон үчүн урматтуу достор, урматтуу айт да Феликс Куатбеков. Күйөөсүнө кол салган адам жанында жүрөт. Давай. Значит, получается, буну өлтүргөн киши ким? Эмчүн силердин эжеңер биринчи ошол убийствону көрүп калат, нотариус эжеңер. Давайте ошону да будем разбираться. Ошон үчүн мына урматтуу Садыр Нуркожоевич, Сокулукта бул жер мафиясы, бул азап. Биякта шылуундар азыр 2 шылуун олтурат биякта. Ошо Феликстин кайнагасы кимиси, фамилиясы Кайыпкулов Адыл деген азыр түрмөдө олтурат. Кабаев Майрамбек деген түрмөдө олтурат. Анда алар түрмөгө олтурган менен биякта алардын күйөө балдары, сестренкалары, тиги булары калышкан, өкүл балдары. Ошолор до конца эметип атат. Ошон үчүн ошолорду баарын карагыла. Карап көргүлө. Бияка межведомственный следственный группа эметпесек, Сокулуктун жер мафиясын токтотуш керек. Аякта эл өлүп атат. Мына эки досту өлтүрүп калышты, анан ошону бири-бирин сайып өлтүрдү деп. Эми акылга сыйбаган нерсени менен өлтүрдү деп атат. 35 бирөө 35 жол саят бирөөсүн. А экинчиси тиги 35 жол жеп алып, анан тиги туруп алып туруп, тигинге 21 жол саят да. Кабаев камакта эмес, билем. Кандайча Кабаев? Кайыпкулов камакта эле. Ушундай эле подделный документтер менен. Ооба туура. Комиссия түзүш керек. Сокулуктун мафиясы боюнча. Биякта комиссия түзүш керек. Сокулуктун жер мафиясын эметпесек, момундай келиндер, бакш 4 баласы менен калган келиндер, просто жалко. Мага деле кайрылса, мен деле жардам бермекмин ошол келинге. Просто мен деле эми баарына үлгүрбөйм. Эми могу жерде деле келин кайрылды мага. 4 баласы менен көчөдө калыптыр. Квартира снимать этет, өзү швей экен. Ошол жерде ошондой эле түзүш керек. Садыр Нуркожоевич, ошондой жер мафиясын, Сокулуктун жер мафиясын бүтүрбөсөңөр болбойт. Ал жер мафия бүттү, бияк Сокулукту бүтсөңөр, Сыгатаныкы да бар аяктыр, Сыгатада азаптары көп. Негизи генеральный прокуратура надзорду күчтөш керек. Толку күчтөш керек. Надзорду күчтөп туруп талкалаш керек ушундайлар. Ошондо сиздин абдыракатыңыз абдан эле көтөрүлөт. Мына бүгүн ошол жака барып туруп, на месте чечкимди кылдыңыз, ошол жерден тим эле сиздин бүгүнкү кылганыңыз вообще сонунга чыгып кетти.
Камчек Кыдыршаевич кирип туруп ошол жерде өпкөсүн үзгөндөн кийин ошол эме деген вообще сонун болмок. Сокулуктун төргөчүсү ошол Азамат деген ошолорго юридикалык баа служба собственной безопасности бериш керек. Ошол жактын төргөн абдан служба собственной безопасности бериш керек. Юридикалык бааны бериш керек. Улан Ниязбеков, сураныч сизден, иним, улан иним, ошол жерге служба собственной безопасностьыңды жиберип туруп ошол жерде чоң бир эметсең, сатылып кетпесе, потому что жердин мафиянын акчасы көп. Сатылып кетпесе ошол жака жиберсең абдан сонун болот эле да. Ошол жакта жер мафиясын сен да талкуулап берсең сонун болот. Бул жер мафияны мошенниктерди токтотуш керек. Феликс Куатбек, актанбай эле коюңуз, сиздин действияңызда состав преступления бар. Мен ушу материал, иштин материалдарын баарын толугу менен карап чыктым. Канча төргөчүлөр жок, Канат Байке деп сизди защищать этип атты. Бирок мен деле кечеки юрист эмесмин, кечеки эле окууну бүткөн адам эмесмин. Мен сиздин кыймыл аракеттериңизде, лично мен сиздин кыймыл аракеттериңизде кылмышка эмеңиз бардыгын мен көрдүм. Эми аны бирок мен эмете албайм, аны төргө далилдеш керек. Төргө, Сокулуктун төргөсү далилдей албайт. Сиз прокуратурага жөндөн барган жоксуз. Ошон үчүн биякта жогорку сотто да чыгарган чечимиңиз боюнча мен ошо сотторго отдельно кайрылам. Мен ал сотторду кимге кандай чечилген ал боюнча это второй вопрос. Мен аны да эметем. Поэтому сиз мага, Феликс, вы мне вообще не интересны. Сиз мага вообще интересны эмессиз. Сиз деген өзүңүз сайылып алдыңыз мага. Сиздин кыймыл аракеттериңизде, даже могу жерден өзүңөрдүн кыймыл аракеттериңерде состав преступления бар. Ошон үчүн мен ойлойм, что межведомственный комиссия ачылса, ошонун негизинде болот. Андан тышкары мына Садыр Нуркожоевич, Курманкул Токторалиевич процентке бергенде ростовщиктер боюнча срочном порядке бир иш кылбасак, ишти эметпесек, далай кыргыз эл Дордойдогулар, тияк-бияктагылар көп ыйлап атат. Проценттин үстүнө процент берип туруп, бирок процент деп жаздырбайт расписка. Бүгүн 60 миң берет, анан кийин бере албай калса 60 миң үстүнө дагы 60 миң кошуп, 120 миң деп расписка жазып бер, что сен менден 120 миң алгансың деп, ошондой азаптар да көп болуп атат. Ростовщицкий деятельность бул азап. Бул Кудайга жакпаган нерсе. Ушуну да токтотуш керек. Каалайсыңбы? Жасагың келип атабы, под процент берип туруп байыгың келип атабы, пожалуйста, Национальный банкка барып, лицензия алып, ошонго эме ломбард ачып туруп жасай бер, пожалуйста. Налогуңду төлө. Булар деген проценттин үстүнө процентти кошуп атып, бул деген эмне деген азап? Жумага процент кошот экен, айга эмес. Жуманы 4кө бөлөт экен, бир жумага берет экен. 10 миң берсе, бир жуманын ичинде 10 миңге 1200 сом алып келет экенсиң. 10 миңге. 4 эмеде болгондо 4800 алып келет экенсиң. 10 миң сом алсаң. 4800 сом алып келет экенсиң. Ушундай Дордойдо эмелерди ошолордун баарын дең токтотуш керек. Ну, конечно, берут. Конечно, берут. Конечно, берут. Айла жок берут. Алар да үй бүлөсүн, бала чакасын багыш керек. Алар да эле айыптап мондай бизнес кылабыз деп атат. Айла жок, алышат. Айбокат кылыш керек да. Ушуну менен, урматтуу достор, кечиресиздер, ушуну менен эфиримди бүтүрсөм, могу жерде ушундай троллдор өтө көп болуп кетиптир. Ошо Вайын Антон, Төлөгөн Сулайман, ошо Вайын Антоновкадан үстүндөгү жер боюнча айтып атам. Именно ошол иш боюнча айтып атам. Азаптын баары ошондо башталып атпайбы? Ошол Руслан Удачиев именно Вайын Антоновканын жери айтып атат. Ошол жакта Сокулуктун эмеси, ошол жакта карап атат. Бүт баары Вайын Антоновка болот. Могу келиндики да ошо Вайын Антоновканын үстүндө Ак Оргодо болуп атпайбы? Ак Оргодо дагы ушундай азаптар көп болуп атпайбы? Ошондой. Ошону менен, урматтуу достор, рахмат баарыңарга, эфирди бөлүшүп бергениңерге рахмат. Бардыгыңарга жакшылык каалайм, жакшы туруңуздар. Аман эсен болуңуздар.